Рахмат, урматтуу тараға. Улуу муындардын кейбір сөздеріне түшініп, кейбір сөздеріне түшінбей қалады екенбіз. Мисал үчүн, баланча молдонун селдесине чок түшүптүр деген сөзгө кейбирлерибиз чындап эле ошо молдонун селдесине чок түшкөн экен деп түшүнсөк, кейбирлерибиз ошо молдо шарият жолунан адашып, жаңылып, азгырылган экен деп түшүнөбүз. Мисал үчүн, биздин муфтиятта болгон иштер жөнүндө айткым келет. Эгер муфтияттын өз арзы менен кетип калышын эске алганда, муфтийдин селдесине чок түшпөй эле от түшсө керек. Селдеси толугу менен эле күйүп кеткендей. Муфтий бүгүн жалаң баш кийими жок. Урматтуу депутаттар, бул иш өтө жаман иш болду. Мындайда эмне деп айтарыңды да билбей калат экенсиң. Иши кылып, жакшылык менен, тынччылык менен эле бүтсө болду. Илгери чоң аталарыбыз бала кезде "Ой нанайын, сен кимдин кулусуң?" деп сураса, "Кудайдын кулумун ата." "Ой нанайын, Садагың кетейин, сен кимдин үмбөтүсүң?" десе, "Пайгамбардын үмбөтүмүн." "Ай нанайын, сен кимдин досусуң?" десе, "Шалиярдын досумун" десе элек. Ушул эле сурооду мен Максат ажыга бергим келет. Урматтуу Максат ажы, сиз кимдин кулусуз? Кимдин үмбөтүсүз? Досуңуз ким? Мындай илгери Олимп оюндарында килем үстүнөн чыккан атлет, балбан, ринг үстүнө чыккан мушкер сөмөйүн асманды каратып мамтып, анан кийин дубасын келтирет. Бул деген белги, Кудай, сен жалгызсың, сен бийиксиң, сен калыссың деген белги. Максат ажы жөнүндө жаман же жакшы деп сөз айткым келбейт. Biz Kuday'da tuğra tanışığız gerek. Kede aytılgan sözden, aytılmagan sözden tasiri güçlüdek болады. Aytılgan sözden açуудun бар эле у эмес, урматтуу Максат ажы. Айтылбаган сөздөрдү көкүрөгүңүз менен туюп билесиз деген ишеним бар. Жамандык жакшылыкта чогулган элдин алдына имамдар чыгып,